Рысбек Ахматбаевдин арбагы келди эле 2020-жылы. Анан эшиктен бирөө сүйрөп мындай жөлөк тирүү эле экен, анан жөлөк келе атыптыр бир абашка киши. Анан эшиктен кирип келатат, мага келе атыптыр. Анан ар жак мынантип типтелип турат экен. Анан мен айтып атам, бул адам эмес эле арба экен деп. Анан өлүп калган деле билбейм анан. Кийин ойлонсом өлүп калган экен анан. Ошо Рысбек Ахматбаев бул жөн адам эмес экен. Мен ошонун арбагы келгенден кийин со кемени сүзгөндө анан ошо Кыргызда жанагы пандемия болуп 2020-жылы бийлик Арстанлай Сөт химия жүрөт болуп кеткен. Азырда мен ошондой күчтүү арбайларды ошо криминалдарга жөнөтүп койдум да. Мен эскертип коем, анан көрөсүздөр го, анткени мен өпкө болуп өкүргөндөн кийин анан улуу күчтөр эсеп чыгарат. Ошон үчүн бир эскертип коеюн дедим. Баягы каршы чыккан ажыларга, аалымдарга да айткам го, Чубак, Максат ажы жана башкаларга. Мен силерди мындай личный пример кылып коем силерди кийин депчи. Арстаналай көктүн өзү, көктүн сөзү, көктүн оозу, көктүн ою дейт. Мен көктүн, могу корпусун көктүн гана ролун аткарып атат. Көк тийбесе адам ушинтип сүйлөйбү? Сөзү закон болобу? Көзү, көңүлү закон болобу? Ошондо